Токмокто, Кара-Балтада, Нарында, Ошто жада калса Бишкекте кайсы жер текшерүүгө алынбасын, ал жерде коррупциялык схемалар аныкталып, мамлекет казынасына кол салынып, миллиондогон чыгымдарга кептелгени аныкталып, иликтөөлөр жүрүп жатат. Биз Түз ободо дал ушул маселени талкуулайбыз. Студияда Жыргалбек Жумаев, Ош облусунун прокуратурасынын мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөө жана коррупцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн улук прокурору, Сюита Камытова, агартуучу, укук коргоочу, Алтынай Ашиева, Мирмахмудов атындагы жергиликтүү кеңештин вице-спикери, депутат, ошондой эле эл коррупцияга каршы жана демократиялык өзгөрүүлөр үчүн коомдук бирикмесинин төрагасы Бекболот Калыбеков. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Президент ачык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бийликтин бутагындагы ак көйнөк кийип, галстук тагып, мамлекетке кызмат өтөп жаткан ар бир кызматкерге кайрылып айтты. Мамлекет казынасына кол салгандар эртеби кечпи баары бир жазаланат, жегенин 10 эселеп кусат, жада калса камалат деп. Ал эми улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке жемкорлукка каршы аеосуз күрөштү жүргүзүү миссиясы жүктөлдү. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн өтө күчтүү жаңы ыкмасы жүрүп жатат. Мына бул аптан эле алган болсок, аптанын башында Кара-Балта шаарынын мэриясында 26 миллион сомдон ашуун коррупциялык факт аныкталып, 3 кызматкер абакка алынды. Андан кийин эле кече мына Ош шаарында дагы ири коррупциялык схемалар аныкталды. Ал эми жалпы Ош облусунда абал кандай? Биз мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча Ош облусунда иш жүргүзүп жаткан бөлүмдүн улук прокурору Жыргалбек Кубанычбекович, сиздин маалыматыңызды уксак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен өзү Ош облустук прокуратурасынын жасаган жалпы ушул коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамынын аткарылышы боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун, Кыргыз Республикасынын конституциясынын аткарылышы боюнча ушул багытта ишке кыскача толук токтолсом статистикалык маалыматтарга. Эми мына 2021 жылдын 22 июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзамдын 2-беренесинде Кыргыз Республикасынын прокуратурасына мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдигин жана чыңдалышын, ошондой эле инсандын, коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен коргоочу кызыкчылыктарына коргоошун камсыз кылуучу мамлекеттик орган болуп эсептелери көрсөтүлгөн. Ал эми бүгүнкү темабыз ушул коррупция жөнүндө болгондуктан кыскача түшүнүп берип өтсөм, бул коррупция деген сөз латын тилинен алынган. Бизче кыргыз тилине которгондо мааниси паралап сатып алуу же болбосо жемкорлук деген маанини түшүндүрөт. Бул коррупция бийликтик ыйгарым укуктарга ээ болгон бир же бир нече кызмат адамдарын, айрым адамдар же топтор менен материалдык кандай болбосун башка жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуусу, ошондой эле алар тарабынан бул жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды жеке жана юридикалык жактарга берүүсү, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч түзүүчү, укукка каршы туруктуу байланыштар түзүүдө атайлап жасалган аракет жосундар болуп эсептелинет коррупция. Ушундай мыйзамсыз аракеттер Ош облусунун аймагында азайдыбы салыштырмалуу? Мына өткөн жылы мен ошого кыскача толук токтолуп өтсөм, Ош облустук прокуратурасы тарабынан 2025 жылдын 6 айында бул багытта ушул коррупциялык аракеттерге каршы күрөшүү багытында 181 текшерүү жүргүзүлүп, аны былтыркы жылга салыштырмалуу 180 текшерүү жүргүзүлгөн. Быйылкы жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 586 укук бузуучулук аныкталса, 2024 жылда 602 укук бузуучулук аныкталган. Бул аныкталган бузуучулуктарга карата төмөндөгүдөй прокурордук чаралар көрүлгөн. Бул мыйзам бузуу менен кабыл алынган 3 ченемдик укуктук актыга карата 3 каршылык билдирүү берилген. Бул прокурордук акт протест болуп эсептелинет. Ошол канааттандырылып, ченемдик мыйзамсыз кабыл алынган ченемдик актылар жокко чыгарылган. Андан сырткары 111 прокурордук сунуштама мыйзам бузууларды четтетүү жөнүндө, ушул коррупциялык укук бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштама берилген. Анын ичинен 89
сунуштама прокурорлордун катышуусу менен каралган 18 ченемдик актылардын бузуусун четтетүү жөнүндө мыйзам бузууларды четтетүү жөнүндө талап келтирилген. Анын ичинен 17 каралып, мыйзам бузуулар четтетилген. Ошондой эле кызмат адамдарына тартиптик бузуу жөнүндө 2 жана укук бузуулар жөнүндө 135 өндүрүш иши козголгон. Андан сырткары ушул келтирилген прокурордук актылардын негизинде 205 кызмат адамдары, бул эми айылдык кеңеште ошо айыл өкмөтүнөн баштап жогорку ушул мамлекеттик органдарга чейинки кызмат адамдары тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Мамлекетке келтирилген 12 миллион 754 мың 773 сом акчалай түрдө өндүрүлгөн. Былтыркы жылда 6 миллион 335 мың 843 сом өндүрүлгөн ушул мезгилде. Жана ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен бул коррупциялык бузууларга одоно жол берилген фактылар аныкталып, алар боюнча 39 кылмыш иши козголгон. Бул козголгон кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 51 миллион 83 мың 264 сомду түзөт. Анын ичинен 3 миллион 779 мың 767 сом накталай акча түрүндө өндүрүлсө, ал эми 378 мың 89 сом натуралай түрдө өндүрүлгөн. Эми жогоруда көрсөткүчтөр айтып тургандай, быйылкы же 2025 жылдын 6 айындагы коррупцияга каршы иш аракеттер күчөтүлгөн жана былтыркы жылга салыштырмалуу прокурордук актылардын саны, ошондой эле мамлекетке келтирилген зыянды өндүрүү жана кылмыш ишин козгоо боюнча көптөгөн жумуштар аткарылган. Былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге акча көп өндүрүлүптүр. Ооба. Былтыр 6 миллион десеңиз, быйыл 12 миллион сом. Ал эми ошол текшерилген 500дөн ашуун ошол текшерүүлөрдүн ичинен 205 кызмат адамы ак жакалуу жемкорлук аныкталганын прокурор айтып атат. Бул бир эле Ош облусунун аймагында. Эмне себептен биздин коомдо мамлекеттик кызматта туруп, мамлекеттин креслосунда олтуруп, мамлекеттин унаасында жүрүп, мамлекеттин айлыгын алып, кайрадан эле мамлекеттин казынасына кол салып атабыз. Буга эмне себеп болуп жатат? Эмнеге азайбайт, мындай басаңдабай жатат? Пикириңиздер? Мен өзүмдүн оюмду айтып кетсем, биз коррупциянын алдын алсак болот. Буга кимдер катышыш керек? Коом, жаранды коом. Таза коомду, биринчиден биз таза коомду түзүп алышыбыз керек да. Кантип түзөбүз? Мен эң эле биринчи бала бакчаны алайын. Мисалы, мындай да, бала бакчага келген ата эне 3 жашында ал укуктуу баласыны бакчага бергенге. Бала 3 жаштан өткөндөн кийин. Андан кийин милдеттүү бала бакча, милдеттүү, мындай айтканда бала бакчанын башчысы аны алыш керек баланы. Анан бизде кандай болуп атат? Менин орун жок, менин балама орун жок болуп атат, баягы санарип болуп калды. Санарипке кезике тургандан кийин ал милдеттүү алыш керек баласына. Андан кийин бала көп болуп атат, орун жок дейт дагы, анан тааныш билишил дейт. Анан баланы тааныш билиш аркылуу же чай чакасын берип, же болбосо чайга чакырып баласыны немеге, садикке берип атат, мындай айтканда, бала бакчага. Андан кийин ал ошон менен эле калыптанып чептеңде бул жерде жаранды коом дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Мамлекеттик кызматкерлер коррупция эки тараптуу. Коррупция эки тараптуу болуп атат. Мен ошону айткым келет. Кызмат адамдарына жаранды коом өзү дагы шарт түзүп берет. Өзү дагы шарт түзүп берет. Мына эл коррупцияга каршы жана демократиялык өзгөрүүлөр үчүн укук коргоо бирикмесинин төрагасы Бекболот Калыбеков, сиз мына эгемендүүлүктүн тушунан бери эле ушул коррупцияны иликтеп өскөндө өстү деп, басаңдаганда басаңдады деп чогуу келатасыз. Эмне себеп болуп атат? Ушул мына 500дөн ашуун текшерүүдөн 205 кызмат адамы коррупцияга балынып атат бир эле облустан. Мамлекетке 51 миллион сомдук зыян келип атат бир эле облуста. Эмне себеп? Эмнеге биз арыла албай жатабыз? Президент жаңы бийликке келгенде айтты: куугунтуктабаймын, камабаймын, ыктыярыңар менен кускула, коррупцияны токтоткула деп. Алда таасир бербеди. Эмне себептен биз ушундай мамлекет чараларга барганга түртүп атат? Эми биринчиден коррупция деген термин 2002 жылы бизге биринчи жолу кулакка болгон да. Андан бери 20 жыл өттү. Эми ошол мыйзамдын өзүндө коррупция деген эмне? Буга каршы кимдер күрөшөт? Анан кандай жазаларга тартылат көрсөтүлгөн да. Анан ошол 2002 жылдан бери мына жакынкы күндөргө чейин мамлекет өзүнүн
мүмкүнчүлүгүн колдонгон жок да. Жөн эле айтып эле эмет да. Мисалга деген кудулдар деле кухня эме сахнада туруп айтып атпайбы, интермедиа кылып. Ошол сыяктуу да кылып айтып келген дагы мамлекеттин эң негизги болгон күчү мына укук коргоо коомдук органдарын пайдаланган эмес. Ошондуктан буну деген баягы биз деле баягы жаман оорулар эмес, рак деген ооруга, мисалга деген башка спид деген ооруларга көнүп калдык да, отуруп элечи анан эме өлсөң өлөсүң деп ошол сыяктуу кылып элдерде кайдыгерлик пайда болгон. Анан булардын деген коом үчүн, мамлекет үчүн коррупциянын зыяндуулугу элге жакшы жеткен эмес, мамлекеттик органдардын жетекчилерине, кызматкерлерине да жеткен эмес. Эми анан азыр мынакей деген өзүңүздөр билесиз, жаңы президент, анын командасы иштеп атат. Алар ошол азыркы коррупцияга каршы күрөшүүнүн эң керектүү экенин, болгондо дагы мамлекеттин күч структурасын пайдалана билиш керек экенин, ансыз биз мындай коррупцияга каршы күрөшсөк дагы жыйынтыгы чыкпаш экендигин билгизди. Анан ошондуктан өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, керек болсо коррупционерлерди башка мамлекеттик органдардан дагы алып келип атат. Бул деген ошол мамлекет өзүнүн күчүн пайдалангандыгы. Мисалы мен жамандагандай болбойм, мисалы Акаевдин шартында, кийинки шарттарда ошол коррупционерлерди башка чет мамлекеттен экстрадиция кылып, бул жерден жоопко тартуу фактылары болгон эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет өзүнүн нактай мамлекеттүүлүгүн көрсөтүп, күчтү колдонуп атат дагы. Ошондон улам азыр деген баягы мурдакы кой деп жүргөндөрдүн баары чыгып калып атат да азырчы. Анан эми аларды жарыкка, ачыкка алып чыгыш керек да. Чыгып атат да, сиз айтып атпайсызбы деген мындай кемчилдиктер болсо дагы чыгып атат деп. Ал кемчилдиктердин көпчүлүгүнө мен ойлоп атам, мурда мына бүгүнкү команда биликке келгенге чейин орун алгандар да. Ошолорду адат болуп калган. Адат болуп калган. Ошону эми алып чыгып атат. Мен ойлойм да, эгерде деген 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кийин дагы анализдей турган болсок, ушул азыркы президент анан командасы иштеп аткан мезгилдеги коррупцияга жол берилген фактылары жок болуп эле чыгат да. Себеби турмуштагы бир ошондой экен да. Мен ойлоймун, мамлекет башталышында эле ошо законду кабыл алып, колдонууга киргизгенде өзүнүн баардык болгон мүмкүнчүлүктөрүн толук колдонгон эмес дагы. Ошондон улам деген бизге көнүмүш адатка айланып эле болуп калган. Ошондон улам деген баягы коррупциянын көбөйүп кеткени ошол себептен деп мен ушундай жыйынтыкка келем да. Азыр эми биз ушундан кантип арылабыз? Мына биз мамлекеттик сатып алууларды, тендер маселесин, тендер деген терминди биз экономикага, ошол мамлекеттик сатып алууларга киргизгенде, биз коррупциядан арылуунун дагы бир жаңы жолу деп түшүнгөнбүз. Бирок тендерде дагы бүгүнкү күндө өтө көп мыйзам бузуулар аныкталып атат. Мына жакында эле бир шаардын мэри бир эмес 3 жолу ошол тендерге өзүнүн жасалма фирмасы менен катышканы аныкталып, азыр иликтөөлөр жүрүп жатат. Эмне себептен мына ушундайларга жол берилип, бул кадыр эсе көрүнүш болуп калган? Пикириңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул боюнча, коррупция боюнча аябай бүгүнкү күндө актуалдуу темалардын бири болуп атат. Эми коррупция биринчиден эң биринчи ушу өлкөбүзгө, өлкөбүздүн экономикасына зыян келтирет. Ошону менен эле бирге жөнөкөй жарандардын, коомдун жашоосун төмөндөтүрөт. Ошону менен эле биргеликте элге, бийликке болгон элдин ишенимин дагы азайтат. Жөнөкөй адамдын бири-бирине болгон ишенимин дагы азайтат. Ошондуктан бул коррупция боюнча азыр аябай натыйжалуу иштер жүрүп келет. Биз мына жергиликтүү кеңештин депутаты катары мен ойлойм ушу эл менен иштеп аткандан кийин биз бул боюнча дагы четте калбай эл менен иш алып барып келебиз. Будан ары дагы мына биз ар бир сессияларда ушун ыкчам реакция жасап, жогоруда биздин журт башчыларыбыз жасап аткан коррупция боюнча иштерине биз ар бир жаран жардам беришибиз керек. Анан сиз айтып кеткендей, мына ошол эле тендерлер боюнча айыл өкмөттөрдө ошо кандай бир коррупцияга жол берген дагы көрүнүштөр болуп жатат. Бул боюнча эми ар бир жаран ушул күнгө чейин мамлекеттик ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле айыл өкмөттөр азыр өздөрү деле түшүнүп келсе керек. Өздөрү түшүнүп, эми
баягы эсиң барда этегин жий дегендей эртерээк мына ушул боюнча бөгөт коюшуп мындай тазаланыш керек. Бирок ошол бюджет бөлүнүп атканда, мисалы бир айыл өкмөттү алалы, мына сиздердин Мир Махмутов айыл өкмөтүндө деле аныкталды айрым мыйзам бузуулар. Ошонун алдын алса боло эле жергиликтүү кеңеш ошол ачык айкын бюджетти курап, аны бөлүп атат тармактарга. Ошону жедирбей, мамлекеттик казынасына кол салдырбай алып калса боло беле? Албетте болот. Бул дагы биз бул боюнча мен айтып кетпедимби? Мурунтан ошо кадр саясаты дагы буга бир түздөн түз мындай немесин тийгизеткен да, кадр маселесин тандаганда ошол эле айыл өкмөткө болобу, жетекчилик кызматка болобу, кайсы бир структура болбосун, ошол кызматка дайындаганда ошо жетекчиликти таза бир конкурс аркылуу эми тандалып атат. Бирок ошондо дагы адамдык сапатына, ошо мамлекеттик деңгээлде иштеп, бир мамлекетке зыянын келтирбей турган бир кызматкерлерди тандаса, мен ойлойм ушундай чоң мамлекетке зыян тийбесе керек эле. Бирок тилекке каршы мына баарыбыз эле билсек керек, көп жылдан бери мен бардык жетекчилер деп айта албайм, бирок көп жетекчилер тааныш аркылуу, бирөөнүн бир жогору жактан бир дайындалып, орустар айтмакчы, баягы случайныйлар келип жетекчиге келип калгандар дагы ушундай көрүнүштөр кезелет. Ошол аркылуу дагы ушундай сиз айткандай, может айыл өкмөттөрдө ушундай немелер көрүнүштөр болуп атат да. Айтканыңыз туура. Азыр мамлекеттик кадр кызматы түзүлдү. Кадрлар тандалып, тесттен өтүп, андан соң ошол айыл аймактын, акимдин, ошол тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн кызматтардын өкүлдөр, бийликтин өкүлдөрү аркылуу келип атат. Тандалып, макулдугу менен келип атат. Бирок мамлекеттин эсебинен баюу, мамлекеттин эсебинен бутка туруп, чоң бир ири коррупционерге айлануу кадыр эселе көрүнүш болуп калгандай сезилип атат да. Эмне себептен антикоррупциялык баягы мекенчил сезим төмөн болуп атат мамлекеттик кызматкерлерде. Мына азыр эле дагы кайталаймын. Ушу Ош облусунун аймагында 6 айда 586 текшерүү жүрсө, 205 кызмат адамы коррупциясы аныкталып атат. 51 миллион сомдук мамлекетке зыян келип атат. Бул бир эле облустун аймагында. Эмне себептен биз ошол мамлекет эсебинен баюуну өнөкөткө айлантып алдык? Мен дагы бир мындай көйгөйлүү маселе турат, кадр маселесинде. Мен ошону айткым келип турат. Бул жерде кадр маселеси дагы туура эмес тандалып атат. Анан бардыгы тууган, уругу, тааныш, билиш эле. Мисалы бир айыл өкмөттү алсак, айыл өкмөттө мен билгенден, айыл өкмөттө бир айылга барып калсам, бүт тааныш, билиш туугандары. Мисалы, главный бухгалтер, финансист, мисалы да жер адиси, алар бири-бирине эч качан сатпайт да. Бири-бирине баягы балыкчылыктан тааныйт дегендей, алар эч качан чыгарбайт да. Ошон үчүн мамлекеттик коркпостон мени эч ким сатпайт, бул менин тууганым, бул менин жакыным дейт дагы, коркпостон кол салып атат. Ошол нерсени токтотушубуз керек да. Чыныгы иштейм деген, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн ушунчалык жан дили менен иштейм деген адамдар иштебей атат да. Мен ошого кейип кетем аябай. Албетте мыйзамдар барган сайын күчөтүлүп атат. Мурдагы антикоррупциялык стратегия кабыл алынып, коопсуздук кеңештеринде коррупцияны деңгээлин төмөндөтүп, улам каралып, президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкер кеңеш түзүлдү. Бирок мына жыйынтыктар азыр байкалып атат. Мына мыйзамдарды дагы бир катар ушу эскерте кетсеңиз, ошо мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө орган өкүлү катары ошо прокуратурадан ошо мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөө жана коррупцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн улук прокурору катары Жыргалбек Кубанычбекович, жаңы мыйзамда бүгүн кармалган коррупционерге кандай жазалар? Ал өзүнө гана эмес, бүгүн анын жакындарына дагы таркатылып атпайбы? Азыркы убакта ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, эми могул коррупцияга байланыштуу кылмыштарга жазалар катаал чаралар көрүлүп атат. Эми могул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 42 главасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык же башка кылмыштарды жасагандыктар. Бул 336 беренесинен тартып 348 беренесине чейин 2024 жылдын 31 декабрындагы номер 209 мыйзам негизинде
ушул коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди. Бул мыйзамдын негизинде айыпкерлерге карата жазалар күчөтүлдү. Мурдагы мыйзам боюнча айыпкерлер соттун чыгарган өкүмү менен белгилүү өлчөмдө ушул кызматтык кылмыштар жасагандыгы боюнча айып төлөмдөрдү төлөө жазаларына тартылса, азыркы күндө айып төлөө жазалары алынып салынды. Бул жерде кызматтык кылмыштарга айып төлөм төлөө жазасы жок, жана бир гана эркиндигинен ажыратуу жазасына тартылуу көрсөтүлгөн. Ошондой эле мына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктуна өзгөртүүлөр киргизилди. Анда мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата талаптар коюлду. Бул талаптарда төмөндөгү адамдар мамлекеттик жана жарандык муниципалдык кызматчы боло албайт. Биринчи, бул соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп таанылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган. Ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган соттуулугу бар адамдар кызматчы боло албайт. Мамлекеттик муниципалдык жана соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттуулугу бар адамдар кайрадан ушул кызмат ордуна келе албайт. Ошондой эле 3-пунктта көрсөтүлгөн кылмыштар боюнча кылмыш иши реабилитацияланмаган негиздер боюнча кыскартылган адамдар жана башка мамлекеттин жарандыгы бар адамдар мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кызматчы боло албайт деп ошондой. Азыр жаңы мыйзамдар боюнча коррупцияга аралашып, мамлекеттин кызматында туруп, ошо коррупциялык схемаларга аралашып, ал аныкталган болсо, анын жакындары дагы мамлекеттик кызматка келе албайт деген мыйзамдар тууралуу айта кетсеңиз. Ошол мыйзамдарга ошондой өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр ошол жакындары, балдары дагы мамлекеттик кызматкер боло албайт деген ошо мыйзамдар күчүнө киргизилди. Жата калса, мурда кечирип, өзүнүн ыктыяры менен ошону баарын кайтарып берсе мамлекетке, экономикалык амнистия жарыяланды. Мамлекетке өз ыктыяры менен кайтып берсе, куугунтукталбайт, соттолбойт, кечирилет деген дагы алгачкы коррупция менен күрөшүнүн алгачкы этаптарында ушундай шарттар дагы коюлду. Бирок алар дагы таасир бербегендиктен бүгүн бул мамлекеттик бийлик башчысы президенттин ошондой эле улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасынын аргасыз чаралары болуп жатат деп ойлойсузбу? Биринчиден сиз айтып кетпедиңизби, эмне себептен ушул коррупция ойдогудай болуп тез аранын ичинде жоюлуп кетпей атат деп. Буга мен өзүмдүн мына практикалык жашооман эле деген жооп издегенге аракет кылайын да. Биринчи иреттен эми биз чындыкты мойнубузга алышыбыз керек. Айылда иштеген айыл өкмөттө, ошол айыл өкмөттүн аппаратында иштеген кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлердин булардын юридикалык билимдери өтө төмөн экен да. Алар ошо өздөрүнүн коррупциялык мыйзам бузууларын жасап аткандыгын да билишпейт да. Анан баягы кыргыздардын бир жакшы салты бар эмеспи? Улууларды затта деп. Улуулар келип эле, муну бүтүрүп койбойсуңбу деген. Анан ал жер жөн эле жатат, мага берип койбойсуңбу десе, деп эле кол коюп коет да. Ал деген мыйзамды карап түшүнүгү жок да. Ушундай деп кыргыздын баягы жакшы сапаттары кээде өзүбүзгө карама каршы иштеп коюп атат. Бул биринчи жагы. Анан экинчи жагы колдонулуп жаткан мыйзамдар, мисалга сиз мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө кеп кылып кетпедиңизби? Ошол мыйзамдын дагы ичиндеги нормативный актылары дагы коррупцияга каршы күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзбөйт. Себеби ал жерде мындай буйталап чыгып качып кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошолорду пайдаланып, сиз эме эле айтпадыңызбы? Тиги Токмоктогу, Кара Балтадагы мыйзам бузуулар боюнча баягы мэрдердин тарабынан. Алар дагы мен ойлоп атам, ошо мыйзамдагы болгон кемчилдиктерди түшүнүп туруп, билип туруп колдонгон да. Ошондон улам коррупция эме күчөп атат дейм да. Анан жоюунун эң жакшы ыкмасы, бул эжеке айтып кетти, балдардыга тарбия беришибиз керек да. Тарбия бергенде элдин, анан мамлекеттин мүлкү, бул кыргыз элинин жалпы мүлкү. Ага кол салбаш керек.
деп ушундай тарбия иштерин жүргүзбөйт. Мисалга мен деле интернетте көп отурам, отурганда мисалга сиздин ушундай багытыңызда берген передачалар аз. Бул сиздики биринчиден агартуу, мындай билим бересиз, экинчиден тарбия иретинде дагы болот да, бул жерде сөз болуп атат. Ошондой тарбия багытындагы теле берүүлөр дагы биздин Кыргызстанда тилекке каршы жок да. Эгерде ушул маселелердин баарын бирдикте колдонсо, анан мен ойлойт элем Кыргызстан оңолуп кетет. Эми азыр деле оңолуп атат, эми биз бир жолу эле деген караңгылашып салбайлы деген, эми Кудайга шүгүр деген, мурдакыга салыштырмалуу азыр кыйла оңолду. Тилекке каршы мурдакы кеткен кемчилдиктер бүгүн чыгып атат, эң жаман жери ошол болуп атат да. Анан эми теге эмени айтып кетиш керек. Бул жерде ГКМБнын ролу абдан чоң. Эбегейсиз да. Мен ойлоп атам, баягы мамлекеттин эсебинен байыган адамдар, булар деген өтө зөөкүр адамдар да. Алар адамдын да өмүрүнө жөн эле кол салып коюшу ыктымал да. Ошондуктан ГКМБнын балдары, прокуратуранын балдары өзүнүн өмүрүн кээде деген ушундай кыя коюп туруп, ушундай коррупцияга, мындай жаман көрүнүшкө каршы күрөшүп атканын да биз белгилей кетишибиз керек дагы, аларга ыраазылыгыбызды айтышыбыз керек да. Анан кечке эле иштебей атат деп. Анан эгерде ушундай багытта кете турган болсок, мен өзүм ойлойт элем жекече. Бүгүнкү күндө коррупция жоюлду деп деле койсок болот. Себеби бүгүнкү күндөн ушул мисалга ушул жылдын эсебинен жасалган коррупциялардын саны почти жок. Болуш керек. Мен азыр эч ким айта албайт. Аны статистика данныйлар баягы жарым жылдык, 9 жылдык, 1 жылдык дегенден кийин анан ачыкка чыгат да. Анан дагы бир жолу айталып кетейин, бүгүнкү күндөгү ачыкка чыгып аткан коррупциялык көрүнүштөр бул мурдакы мезгилдерде орун алган болуп эсептелет. Бул жагынан алып келгенде бүгүнкү күндөгү президенттин жана анын командасынын ушундай кыргыз элине жакшылыкты алып келейин, мыйзамдуулукту алып келели деген аракеттерин дагы биз мындай баалап ага ыраазы болуп кетишибиз керек да, мен ушундай деп ойлоймун. Эми кемчилдиктер жок эмес бар деген. Эми ал акырындан жоюлат да, баардыгы бир күндө болбойт да, мен ушундай. Албетте ошол эл аралык тажрыйбада дагы ошол өмүр бою камоо, өлүм жазасы деле мына азыр Кытайдагы коррупцияны бир жолу биротоло жок кылган жок. Дагы эле коштолуп атат, дагы эле эл аралык маалымат булактарында маалыматтар чыгып атат. Ошол эле учурда эл аралык талдоочулар бул коррупция дүйнөлүк көйгөй болгондуктан айтып атат, коом ар бир өлкөдө, мамлекетте коом өзү коррупцияга каршы турмайынча тартип сакчылары, күч түзүмдөрү камоо менен, жазалоо менен коррупцияны жеңе албайт. Коомдо агартуу, түшүндүрүү иштери күн сайын ар бир мамлекеттик органда жүрүш керек деген сиздердин пикириңиздер? Коом алгач биз таза коомду түзүш үчүн, коррупцияны алдын алыш үчүн коом эң чоң жардам бериш керек. Мектептерде эле ушул иш чараларды уюштуруш керек. Ата эне, балам, сен мектепке бардыңбы? Мамлекеттин баалуулугуну сактагын, мамлекетке караштуу бардык ууру болбогун, мамлекеттик нерселерге кызыкпагын, акчага кызыкпагын. Ошондой эле мугалимдер баланы бир гана тарбия бериш, окутуш, ошол эле немени ойлош керек да. Мен ушул жерге келип алып баламдан, окуучулардан подарка алайын, же болбосо мугалимдерди жумушка алып, кой сойдуруп мейман кылсын деген нерсени мындай айтканда адатты түп тамырына чейин жок кылганга болот да, жарандык коом жардам берди. Бизде баягы кыргызчылык, тааныш билиш, тууганчылык деген токтотушубуз керек да. Ошондо биз таза коомду түптөп, мен айтып атпаймынбы, бала бакчадан баштап мектепти бүткөнгө чейин биз аң сезимине сиңдирсек, ар бирине иштеген жарандык коомго, ата энелерге, окуучуларга, мамлекеттик кызматкерлерге бул уурулук жакшы эмес, бул мыйзамдуулук, мыйзам бардыгына бирдей, баары жоопкерчиликти сездириш керек. Ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезгенде биз коррупциянын алдын алабыз. Биз президентибизге жардам беришибиз керек. Жарандык коом, мамлекеттик кызматкерлер болобу, деги эле бардык коом биз жардам бергенде ошондо коррупцияны биз алдын ала алабыз деп мен айта алам да. Ошол биз мында жана туура айтты, бул мыйзам, коррупция менен күрөш жөнүндө мыйзам 2003 жылдын 6 мартында Кыргыз Республикасында биринчи жолу кабыл алынып атат. Ошол 20 жылдан ашын
убакыттан бери бул мыйзам өзгөртүлүп келатат. Эми бул коррупция деле адам баласынын жашоосундагы болуп жаткан ушул укук бузуучулук кылмыштарда эле көрүнүш болуп келатат да, мындай айткандачы. Аны мисал иретинде айтсам, адам баласынын жашоосунда болуп жаткан уруш, жаңжал, уурулук, адамдын өмүрүнө кол салуу көрүнүштөрүндөй эле көрүнүш болуп калган. Бул эми анын дагы бир жана айтпадыңызбы, кантип арылуу керек, канткенде ушул коррупциядан токтотобуз дегендейчи. Бул жерде мен ойлойм, бул мамлекетибизде, коомубузда биринчи республикада ошо стабилдүүлүк керек, тартиптүүлүк керек. Анткени биз мына 33 жылдын ичинде эгемендүү республика болсок, 2 жолу башыбыздан 2 окуяны өткөрдүк, 2005 жылдагы жана 2010 жылдагы. Бул да болсо кандайдыр бир өлчөмдө ушул республиканын жарандардын баягы ушул туруктуулугуна зыян терс таасир этти деп эсептейм да. Ошол сиз айткандай, ушул коомду агартууда антикоррупциялык адамдардын ушул жемкорлукка каршы өзүнүн сезимин жогорулатууда, мекенчил сезимин ойготууда ошол айылдарда, жергиликтүү кеңештерде, мына сиздер ошо жергиликтүү кеңештерде депутат катары, вице спикер катары ар бир ошол отурумдар баары ошол кандай маселе каралбасын антикоррупциялык саясат менен коштолуш керекпи? Албетте, сиз айткандай, баягы дүйнөнү өзгөрткүң келсе, өзүңөн башта деген жакшы кебиз бар. Ар бир мен ойлойм, ушу антикоррупцияга каршы күрөшүү боюнча биринчиден үй бүлөдөн дагы башталыш керек. Үй бүлөдө мен ойлойм, күндө ушул ата энелер балдар менен сүйлөшүп атканда ушу антикоррупция боюнча бир туура түшүндүрмөлөр балдарына берип кетсе, ошону менен бирге сиз айткандай биз ошол жергиликтүү кеңеште баягы жүрөктөн жүрөккө, эшиктен эшикке дегендей элге дагы мүмкүнчүлүк болушунча туура багытты койсок, туура маалыматты жеткирсек, бул эми коррупция каяктан башталат? Баягы адам өзүнүн баягы немесин окуун же бир ишти кыла албаганда башка адамга кайрылып калат да. Мына ишти мен билбей жатам, же мына ишти мен жасай албай атам, ошо ишти сен жасап берди, бирөө кайрылганда ошол жерде уже коррупция башталат да. Эми жөнөкөй эле майда нерседен башталат. Майда коррупция. Майда ошо келип анан ошол нерсе чоң нерсеге айланып кеткен адамдар өздөрү дагы байкабай калышы мүмкүн да. Ошондуктан буну алдын алуу, сиз айткандай агартуу иштерин башташ үчүн ушу элдер менен, ушу мектептерде коомчулук менен ишти толук кандуу мындай көбүрөөк алып барыш керек. Түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү кылып, жерлерде дагы алып барыш керек. Андан тышкары мына бул жакта биздин Жыргалбек мырза дагы айтып кеткендей, мыйзамды мына коррупцияда адам өлтүргүчтү, башкаларды баары эле билет, адам өлтүрсөң бул жаман нерсе депчи. А коррупцияны биз сөз менен эле айтып келгенбиз, бирок 30 жылдан бери мына иш жүзүндө мындай акыркы мына жылдарына салыштырмалуу катуу мындай каралган эмес. Может каралган, бирок көбүнчө сөз түрүндө айтылып келген, иш жүзүндө болгон эмес. Мына Кытайда, сиз Кытайды дагы мисал келтирип кеттиңиз, ал жерде айтылат да, коррупционер адам өлтүргүчтөн дагы жаман. Себеби адам өлтүргөн киши бир эле адамды өлтүрсө, коррупционер бүтүн мамлекетти өлтүрөт депчи. Биз ошондой түшүнүктү биз элге дагы мындай сиңдирип жеткиришибиз керек да. Мен ойлойм, ошондо мындай натыйжалуу коррупцияга каршы күрөшүүлөр дагы бир жакшы болот. Абдан жакшы, бирок ушул түшүнүктү коррупционер деген бул бүт мамлекетке, мамлекеттик казынасына, мамлекет өнүгүүсүнө зыян келтирип атканын биздин мамлекеттик кызматкерлер анчалык сезбей жаткан мына фактыларды мыйзамды көзөмөлдөө органдары келтирип атат. Бизде улам күн сайын атайын кызматтын өкүлдөрү апта сайын күн алыс миллиондорду ошол мамлекет казынасынан урдалганын айтып чыгып атат. Ар бир ишканада демек коррупциялык чынжырча бар экен деген түшүнүккө келебиз. Буга чейин сиз айткандай болуп келген. Кантип ойлойсуң, мына коррупцияга каршы күрөшкөн коомдук башталыштагы уюм катары балким ар бир ишканада, ар бир мамлекеттик мекемеде антикоррупциялык коомдук кеңештер иштеш керекпи? Коррупцияга малынган кызматкерлерди иликтеп четтетиш керекпи? Эмне кылабыз? Мисалыга деген мен өзүмдүн турмушуман алайын да. Мынау Ош шаарындагы тендер боюнча биз катышып, ал жерден
мамлекеттик мыйзамды бузуулар болгон фактын мен өзүм көрдүм да. Мен укук коргоочу болгондон кийин, тажрыйбам көп болгондон көрүнөт да. Мен аны шаардык прокуратурага жазып, бул мурдараак болгон окуя. Жазгандан кийин ал жактагылар деген баягы представлениясын жазып, мыйзам бузуулар бар экен, жыйынтыгын калыбына келтиргиле, мыйзам бузулду деп сунуштап атасыңарбы? Сунуштаманы бергенден кийин ал ошол мекеме аткарбай койду. Просто аткарбай койду, жөн элекчи. Аткарбай койду дагы, анан кайтарып коюп койду. Мен кызыктар адам болгондон кийин мен ошол мекемени сотко бердим. 6 тендерди бузгандык үчүн ар бир деген иск үчүн деген 2000ден 6осуна 12 000 төлөп туруп, ошону мен жогорку сотко чейин как укук коргоо коомдук биригинин төрагасы болуп жеткирдим. Эми ошондо жогорку сотко жеткенде мага эмне деген чечим чыгарып берди? Сиздерге айтып берейинби? Сиз дейт, коомдо болуп аткан коррупцияга түздөн түз киришип өзүңүздүн пикириңизди айта албайсыз. Сизге андай укукту берген жок. Сиз деген ошол тийиштүү мамлекет органына, прокуратурага гана кайрылышыңыз керек болчу. Ошолор сиз баштаган ишти акыры аягына чыгыш керек болчу деп туруп, мага жооп берип туруп, мен 24 000 акчаны жок кылып, ушундай алып туруп, мен сыртта калдым. Мен айтайын дегеним, азыр сиз дагы бүт бардыгыбыз деген укук коргоо органдарын мен прокуратурага жаздым дейм, бирөөлөргө жаман көрүнүп, сен коррупциялык кылып атасың, мынанча зыян келтирдиң, давайте ошону доказать десе, прокуратура органдары экөө биригип алып туруп, жок экен, ким жаман, Калыбеков жаман, жоксо коомдук бирикме жаман деп туруп жаманатты кылып коюп атат. Ошол баягы уголовно-процессуальный кодекске коррупция аркылуу мындай маалымат берген кишилер, ошону коррупцияны жоём деген кишилерге тигилер менен тең тайлашып, сот аркылуу деген далилдегенге мүмкүнчүлүк бериш керек да, юридикалык укук. Мисалга мен ошол жерде деген тендер боюнча укук бузуулар ордуна келип калса, мен андан бир тиын акча албайм да. Мен просто деген коомго, мамлекетке болгон салымым гана болуп эсептелет. Булар ошону эске албайт дагы, кызганышып, баягы коомдук бирикмедегилер деген бизден кыйын болуп кетет экен, анан баягы биздин деген жаап жашып койгон туугандардын деген коррупциялык байланыштарын чыгарып коет экен деп туруп, атайын мыйзамдан тээп коюп атат. Көрдүңүздөрбү? А наоборот кылыш керек. Эгерде коомду мамлекеттүүлүктү оңдойм десе, ушундайлар баягы демилгелүү жарандык активисттерге укук бериш керек. Мен ойлойм да, бул дагы, мен сиз айтып атпайсызбы? Ошол коомдун оңолушуна, анан кийин деген коррупциянын тезирээк жоюлуп кетишине дагы бир себеп деп эсептейм да, азыркы мен айткан жагдайды. Президент өзү дагы ачык айтып атат. Бизде коррупционерлерге биздин коомдо орун жок. Биз таза, адилеттүү коомду курууга кадам салдык деп. Сиз айткандай, ири коррупцияны ачыктаган жарандарга сыйлык дагы көрсөтүлгөн мыйзамда бир жолу, сыйлык бар. Ошол эле учурда мекенчил сезими бийик, коррупцияга каршы күрөшкөн антикоррупционер үчүн ошол ишти аягына чейин чыгуу, ага чейин баруу, бул атуулдук парз жана сезим болуш керек деп ойлоймун. Мен ойлоймун, коомдук уюмдар, бирикмелердин салымы күч. Мына ошондуктан улам бүгүнкү күндө биз ушунчалык коррупцияга каршы күрөштүн өтө күчтүү мындай бир сексине чыктык. Бүгүнкү күндө бул системалуу, үзгүлтүксүз уланып жатат. Социалдык тармактарда карасаңыздар, ар бир фактылар ачык жарыяланып атат. Атайын кызматтар, укук коргоо органдары тарабынан жарыяланып, аны окуган жарандык коом жазып атат. Урматтуу президент, урматтуу улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы, бизде дагы бул аймакта коррупция бар. Тогуз-Торуда мындай болуп атат. Бизге дагы бир келип кетиңиздер деп, эл өзү дагы жигердүү катышып атат. Эми ошол мына бүгүнкү күндө азыр ушул тапта биз бүткүл дүйнөлүк банктын иликтөөсүнүн натыйжасында 2022 жылга салыштырмалуу бүгүнкү күндө элдин ошол бийликке ишеними артканы, болгондо дагы ошол коррупция менен күрөштө айыл жерлериндеги элдин бийликке ишеними 93%, айыл жерлеринде 93%, ал эми шаар жерлеринде 89%га көбөйгөндүгү айтылып атат. Бул албетте аябай жакшы көрүнүш. Бул биздин мамлекеттин эмес, сырттан бизге көз карансыз уюмдар ушундай маалыматтарды берип атат. Шаарда 89%,
айыл жерлеринде 93% элдин ишеними бийликке артып, эл ишенип атат. Жемкорлор жазаланат экен. Мамлекет өнүгөт экен, элди ойлогон мамлекеттик бийлик бар экен деп. Эми биз ушу таза коомду, президент максат койгон адилеттүү таза коомду курууда биз кандай салым кошушубуз керек, дагы эмнелерге барышыбыз керек ушул антикоррупциялык саясатты илгерилетүү үчүн. Пикириңиздер? Мен дагы жооп берип коеюнчу ушул суроого. Түшүндүрүү иштерин менен айыл өкмөттөр, мисалы ар бир райондо айыл өкмөттөр, чоң айыл өкмөттөр бар. Аларга карамагында бала бакчалар, мектептер бар. Айылдардан баштап туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мындайча айтканда семинарларды өткөрүш керек, коррупцияны алдын алуу боюнча. Келиңдер, юристтер олтуруш керек, башка эксперттерди, укук коргоо органдарынан чакырып туруп, мыйзамдарды жаранды коом менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы экөөнүн жоопкерчилигине, мыйзамда кандай жоопкерчиликке тартылып кетет, сен кандай жоопкерчиликке тартыласың деп жаранды коом менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда дискуссияларды уюштуруш керек. Терең түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сиздин коомдук уюм катары пикириңиз бир ооз кантип ооздуктайбыз? Жарандык коом деген түшүнүк бар го. Ошого туура юридикалык баа берип, ошо жарандык коомдун өнүгүшүнө шарт түзө турган мыйзамды кабыл алыш керек. Сиздин пикириңиз бир ооз? Менин пикирим эми ушунчалык биздин журт башчыларыбыз катуу күрөшүү жүргүзүп аткандан кийин коом дагы кайдыгер болбош керек да. Мен коркпоймун, душманыман ашып барса атып кетет. Мен коркпоймун, досуман ашып барса сатып кетет. Мен коркомун кош көңүлдүктөн, кайдыгерликтен. Анткени кош көңүлдүк бар, кайдыгерлик бар, атканда бар, сатканда бар дегендей, ушу коомдогу жөнөкөй карапайым эл ушу салым кошуп кайдыгер болбош керек. Ушу коррупциянын жою боюнча мекенчил сезимдерин менен ушуга жардам бериш керек журт башчыларыбызга. Мына бизде азыр ушул облустагы цифралар айтылды. Албетте мамлекет казынасынан 20 миллиондогон суммалар аябай өкүнүштүү. Бул боюнча мыйзамдар көзөмөлдөнөбү, мыйзамдарды аткарылышы? Бул боюнча биздин мына аткарган жумушубуз улантылат. Дагы да анан эми жанагы айтканына кошумчам, бул ар бир кызматкерди ошо мамлекеттик болобу, муниципалдык болобу, жарандык болобу, ар бирине ошо милдеттеме берип, ошол милдеттемени эскертүү жазылып, ушул эгерде ушундай коррупциялык укук бузууларга жол берилсе, өз эрким менен ошол ээлеген кызматымды бошотом деп ошондой шек туудурса, эгерде жарандар арызданса, эгерде бул адам ушундай коррупциялык укук бузууга жол берилди деп эсептесе, ошондой милдеттеме киргизген оңго деп эсептейм. Рахмат, президент айткандай, биздин коомдо коррупционерлерге орун жок. Биз таза, адилеттүү коомду курууга ар бир жаран салым кошуп, өзүбүздөн башташыбыз керек. Бүгүнкү ушул коррупцияны ооздуктоо боюнча түз обого Жыргалбек Жумаев, Ош облусунун прокуратурасынын мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөө жана коррупцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн улук прокурору катышты. Ошондой эле агартуучу, укук коргоочу Сюита Камытова, Мир Махмутов атындагы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин вице-спикери Алтынай Ашиева жана эл коррупцияга каршы жана демократиялык өзгөрүүлөр үчүн укук коргоо коомдук бирикмесинин төрагасы Бекболот Калыбеков пикирлерин билдирди. Сиздерге терең ыраазычылык. Сиздер учур маселесин көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.